Бул ушундай тышкы күчтөргө туруштук берүү максатында Орто Азия элдеринин, мамлекеттеринин биригүүсү, бекемделиши канчалык роль ойнойт? Ынтымактуу болушучу? Айбек, бул аябай чоң роль ойнойт да. Биздин кошуналарыбыз да туурабы, биз деген жанаша жашаганбыз да, кылымдар бою биз аралаш жанаша жашаганбыз. Тарыхыбыз бир, туурабы, карманган баалуулуктарыбыз бир. А бирок азыр эмне болуп атат? Булар өзүнчө кичинекей мини державалар сыяктуу принципти карманып жашап атышат да, туурабы? Мисалы үчүн чынын айткандачы, кээ бирки мисалы Түркмөнстан болсо өзүнчө жамынып алды, туурабы, өзүнчө чектеп алды, элин чектеп койду. А Өзбекстан менен Казакстан болсо өзүнчө амбициялар менен жашап атат да, чынын айтканда. Ушул региондо лидерликти алабыз деген булардын амбициясында бар да.